Kumtör Gold Company жабык акционердик коомунун 2022 жылга карата отчету жана пландары. 2022 жылы Kumtörдө 17,3 тонна алтын өндүрүлдү. Компания салык жана милдеттүү төлөмдөргө 32,1 миллиард сомго торгон. Пландалгандан 2 миллиард сомго көп. Төлөм котору 6,6% жогору болду. Бул тууралуу Kumtör Gold Company жабык акционердик коомунун 2022 жылга карата отчету жана жакынкы убакка пландары каралган кеңешмеде айтылды. Kumtör Gold Company жабык акционердик коомунун президенти Алмаз Барктабасовдун айтымында алтын өндүрүүдөн чыккан калдыктар кайрадан жарым кургак зыянсыз аралашма болуп иштелип чыгат. 2026 жылдан тартып калдыктарды кайра иштетүүдөн баалуу металл алына баштайт. Калдыктардан жыл сайын 4,7 тонна алтын өндүрүү пландалууда. Калдык сактоочу жай 2040 жылга чейин толук иштетилет. Андан алынган алтындын баасы 3,5 миллиард долларга жетет деп күтүлүүдө. Ошондой эле дөңгөлөк чыгаруучу завод куруу планы бар. Анын максаты Kumtör кениндеги техниканын дөңгөлөктөрүн гана эмес, Кыргызстандын аймагындагы жеңил жана жүк ташуучу унаалардын дөңгөлөктөрүн кайра иштетүү. Мындан тышкары Акеташ заводун куруу долбоору даяр. Анын жылдык кубаттуулугу 50 000 тоннага жетет.